Батырдын айкели учурда оңдоп түзөөгө муктаж абалга кептелгендиги бир көргөн адамга байкалат. 4 жылдан бери ремонттолбогон эстеликтин айланасын жергиликтүүлөр ара чолоодо тазалап, мал жандыктан коруп турушат. Ал эми ачылуу аземинде мында батпай калган атка минерлер андан бери караанын да көрсөтүшкөн эмес. Мындан улам даяр учурга эмес, актап сырдоого муктаж абалына көңүл бурушта дешет тургундар. Малда жайдап керек, жайдап коебуз. Биз ушу жакын турабыз. Бир күн дагы келип тазаладык, ошо жанында туруп, уборка кылып, жерде чөптөрдүн оруп, ошентип каратып койдук. Дагы ремонттотуп койсо, анан каратып, тостуруп, гүлдөрдү эктирип койсо, анан башында жаңы курулганда бу жерге жанагы турмушка чыккан ЗАГСтагылар келип сонун көнүп аткан, төшөшүп, сүрөткө түшүп, паркта эле болуп калган. Анан эми каралбай калды да. Кароол коюп жакшылап караса болот. Тукуай Тайгараевдин айкели 2014-жылы марафон жолу менен 4,5 миллион сомду чапчыган суммага курулган. Андан бери эстелик капиталдык ремонттон өткөн эмес. Сузактын Ташбулак айыл өкмөтүнүн балансында турган Батырдын айкелин сырдоп түзөөгө аталган айыл өкмөтүнүн казынасындагы каражат аздык кылат. Ошол мезгилде Ташбулак айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинен көмөкчү чарба түзүлүп туруп, ошонун балансында туруп иштетип жүргөн ремонт жагынан. Анан эми ипподромдун бардыгы улуттук спорттук оюндар комитетине өткөндүгүнө байланыштуу 2 жыл болуп калды. Ошол жердеги Ташбулак айыл өкмөтүнөн түзүлгөн көмөкчү чарбасы жоюлган. Бүгүнкү күндө ошол эстеликтин айкелин тегерегин кароо иштери Ташбулак айыл өкмөтүнө жүктөлгөн. Бирок алар өздүнүн структуралары жоктугунан, Зеленхоз, жанагындай комитет управления муниципальной собственностько окшогон ишканалары жоктугунан улам кичине кыйналыштар болуп атат кароо маселесинде. Каржы маселеси менен катар техникалардын жоктугун жүйө кылган район акимчилиги айкелди Жалал Абад шаарынын балансына өткөрүүнү сунуштаган. Бирок эстелик жайгашкан жердин айланасында тийиштүү документ иштеринде кемчиликтер бар экендиги айтылып, бул сунуш колдоо таппай калды. Өткөнкү сессияда шаардык кеңештин депутаттары менен чогуу бул маселени карадык. Бирок ал жерде караганда алар Тукуай Тайгараевдин эстелигин алуу боюнча эч кандай каршылыктарды билдирген жок. Болгону 1 жылда кете турган канча акча каражаты кетет, ошол тууралуу маалымат бериле дедиле. Алардын Зеленхоз менен комитет управления муниципальной собственности бизге бүгүнкү күндө баланска өтпөгөндүктөн анын канча акча каражат кетерин биле албайбыз деп жооп беришти. Батырдын айкели турган айлана 380 квадрат метрди түзөт. Өткөн сессия учурунда Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаттары эстелик турган айланпаны эле эмес, анын айланасындагы соода жайларында өткөрүп алуу сунуштары айтылды. Айтор ары тартып, бери түртүп жатып, бул сунуш өткөн сессиянын күн тартибинен алынып салынган. Жалал Абад шаарынын тургундарынын акчасын Сузактын эстелигине коротуп атканыбыз кандай болуп калат, мыйзамдуу болуп. Сразу келип бизге айтып атасыз. Айкөл уулар, депутаттар мындай коет. Бул Сузак районунун баатыры болду. Биринчи өзүңүз аракет кылып көрүп, 1 жыл сизге. Колубуздан келбесе, шаар жетпесе, анан биз аракет кылабыз. Бир ремонт болгондон кийин ал жок дегенде турат. Мисалы, азыр 2014-жылы курулган болсо, аким өзү айтмакчы. Мына азыр 2018-жыл, 4 жылдан бери эч кандай ал жерде ремонт иштери болгон жок. Ошол сыяктуу эле бул жактан дагы эртеңки күндө альтернативалык мына жол бүтүп кала турган болсо, элдин баары ушул жак менен да каттап калат. Биз ошон үчүн бул мен жеке сиздер чечесиздер, менин жеке сунушум бул маселени биз колдоп беришибиз керек. Белгилей кетсек, эки ортодо түрткүнчүк болуп, актап сырдалбай турган эстелик Советтер Союзунун баатыры Тукуай Тайгараевге арналып, мындан 4 жыл мурун тургузулган. 19 жаш курагында улуу ата мекендик согушта өзгөчө эрдик көргөзүп, канын жанын аябай отко салган баатыр согуш талаасында курман болгон. Ага 1945-жылы Советтер Союзунун баатыры деген наам ыйгарылып, өзү окуган мектепке аты берилсе, жашаган үйү музейге айландырылган.